Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле бүгүн дүйшөмбү 22:18 улуттук биринчи каналда Жаштар деми программасы. Студияда мен Шайырбек Арапов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биздин жашообузда, биздин өмүрүбүздө азыркы учурда бизге терс таасирин тийгизсе дагы, бирок эң маанилүү нерсе катары кабылдап жаткан нерсе жөнүндө сөз кылабыз. Бул эмне? Бул кол телефон. Бул кол телефон адамзаттын жашоосун таптакыр башка нукка бурду. Бул бир гана бизде эмес, керек болсо мектеп окуучуларынын жашоосун, билимге болгон кызыгуусун, деги эле мына ушул жашоодо баягы мыкты ийгиликке жетишүү үчүн китеп окуп билим алуу үчүн эмес, телефон кармап маалымат алуу үчүн биз жашоону ошол тарапка ыктап бараткандайбыз. Келиңиздер, бул боюнча биздин мектеп окуучуларынын жана ошондой эле мектеп мугалимдеринин ою кандай? Кол телефон мектеп окуучулары үчүн зарылбы же зарылчылыгы жокпу? Теманын алкагында сөз кылабыз. 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Биз баштадык. Мына ушул мектеп окуучуларына кол телефон зарылбы же зарылчылыгы жокпу деген теманын алкагында сөз кылуу үчүн студияга атайын спикерлерди чакырганбыз. Чолпон Оразалиева, экономика, дизайн жана маалыматтык технологиялар менчик колледжинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Адилет Зарылбек уулу, интеллект мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими. Курманбек Айдаров, Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу номер 94 жалпы орто билим берүү мектебинин тарых мугалими. Бизде 4-чү коногубуз бар болчу, тилекке каршы келе албай калды, бирок биз кайгырбайбыз, анткени бизде аудитория бар. Көрдүңүздөр, бүгүн активдүү катышабыз деген мектептин жогорку класстын окуучулары бизде конокто. Булардын ойлорун дагы мына ушул 60 мүнөттүн ичинде сиздерге сөзсүз түрдө айтып беребиз. Ага чейин адегенде эле кыздын кыр чачылуу деп мен Чолпон айымдан баштайын. Чолпон айым, кол телефон окуучулар үчүн зарылбы же зарылчылыгы жокпу? Сиздин пикириңиз? Менин пикиримде мектеп окуучулары үчүн зарылчылыгы жок. Мен бул принципке турганыма абдан көп жыл болду. Өзүмдүн тажрыйбамдан улам дагы билем. Мурун биздин убакта кол телефону жок эле, китептен алган маалыматтар менен сөз байлыгыбызды дагы кенен, терең айтып берүүгө үйрөнгөнбүз. Кол телефондун эң биринчи адамзат үчүн зыяны бул өзүнүн тилинин баалуулугун, анан өзүнүн оюн жеткирүүсүн өтө начарлатат деп ойлойм. Башында эле жакшы ой пикир менен баштады окшойт. Адилет мырза, сиздин оюңузча кол телефон окуучулар үчүн керекпи? Кол телефон окуучулар үчүн керекпи, керек эмеспи деген суроону алганда, шаар жери, айыл жери деп бөлүп кароону туура көрөм мен. Себеби баланын коопсуздугу, мисалы, ал бала мектепке өзү жалгыз барып келе турган болсо, ата энеси тараптан аны текшерүүгө, билип турууга кол телефондун кандайдыр бир деңгээлде керектүү деп ойлойм да мен. Анан бирок сөзсүз түрдө ата эне тарабынан аябай тыкыр көзөмөлгө алыныш керек. Ал телефондон эмне кылып жатат? Азыр эми сонун функциялар бар да заманбап. Ал канча саат кайсыл программада отурду, эмне кылды, ошол программаларын бөгөттөө жолу аркылуу берсе болот деп ойлойм. Жана ошондой эле билим берүү тармагында азыр эми жаңы инновациялар пайда болуп атат. Телефондон ала тургандагы билим берүүдөгү телефондун орду дагы азыр жок эмес да. Аябай жакшы деңгээлде орду бар. Себеби биз андан көп жаңы нерселерди алсак болот. Бирок Адилет мырза, ушул сиз айтып аткан функциялар, сиз айтып аткан маалыматтар, сайттар, мектеп окуучулары үчүн керектүү маалыматтын баары жиналганы менен, мектеп окуучулары ошол маалыматты туура колдонбой жатат деген тастыктоо бар. Биз буга сөзсүз түрдө азыр программанын жүрүшүндө кайрылабыз. Курманбек мырза, мамлекеттик мектепте иштейт экенсиз мугалим болуп, биздин эки мугалимибиз менчик мектептерде окуйт. Ал жерде тартип бир аз башкачараак, мамлекеттик мектепте тартип башкачараак. Сиздерде мектеп окуучуларына телефон колдонууга уруксат бересиздерби? Бунун зарылчылыгы барбы?
Саламатсыздарбы, ушул мектеп окуучуларына уюлдук телефон зарылбы деген теманы алганда сөз кыла турган болсок, муну биз мындай оң жана терс жактарын айта кетишибиз керек да. Биринчи эле ошол окуучулардын теге эле адам баласы үчүн бул уюлдук телефондор ден соолук үчүн зыян. Анан экинчиден болсо, ошол окуучулардын сабактан алагды кылып коет. Мисалы үчүн сабакта олтурууда ошол окуучулардан мисалы үчүн телефонуна билдирүүлөр келе турган болсо, ошол оюндун бөлүнүшүнө алып келет да. Анан эгер пайдалуу жактарын айта кете турган болсок, бир канча программаларды колдондум. Мисалы үчүн Kahoot, Learning Apps, Wordful деген программалар бар да. Окуучулар менен кайтарым байланыш түзүүдө ошол окуучуларга мындай ошол телефондон окуган мындай актуалдуураак да, кызыктуу болот. Анан эми азыркы учурда мамлекеттик мектептерде ар бир мектептин өзүнүн мындай ички мыйзамдарына жараша да. Мисалы үчүн кээ бир мектептерде окуучунун жанында телефон алып жүрүүсүнө дагы каршы эмес, бирок да сабак учурунда 45 мүнөттө учурунда мындай телефонду колдонбош керек. Кээ бир мектептерде бар, атайын ошол окуучулар класска кирерде кутучалар бар, ошол кутучаларга телефондорун калтырып, сабак бүткөндөн кийин анан телефонду бериш керек да. Бул жерде эми ошол кээде мисалы үчүн ата энелерден дагы туура түшүнүш керек да. Мамлекеттик мектептерде мисалы үчүн окуучу ошол 45 мүнөттө сабак учурунда прямой эфирге, соцсеттерге кирип кетиши мүмкүн да. Андайлары жок эмес, бар. Чындыкты айтыш керек. Анан ошол мугалимдер барып ала турган болсо, тарбия завучуна берип, окуучуларга мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да. Анан ошол учурда кээ бир ата энелерин чакыртылат, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анан ошол учурда кээ бир ата энелер туура түшүнгөн ата энелер дагы бар. Анан кээ бир ата энелер болсо, туура эмес түшүнгөн ата энелер дагы бар да. Эмне үчүн телефонду алып коесуңар, кандай акыңар, мындай укугуңар бар деп айтат да. Чын эле азыр ошол телефондорду окуучулардан алып коюу боюнча мындай мыйзам жок. Мыйзам жок. Түшүндүм мен сизди, Курманбек мырза. Негизи эле мындай нерсени айткым келип турат. Телефонду окуучулардын колунан алып коюу боюнча атайын иштеп чыккан Билим берүү министрлигинин жобосу жок. Негизи элечи ар бир мектептин дирекциясы өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн күчтүүлүгүнө жараша, администрациянын күчтүүлүгүнө жараша телефондорду негизи колдонгонго мектептин ичинде таптакыр тыюу салат. Биз бул боюнча бир нече мектептерди, колледждерди, керек болсо лицейлерди билебиз. Мектептин ичинде телефон көтөргөнгө таптакыр тыюу салынат. Бул мектептен чыккандан кийин гана колдонушат да. Анан мына ушул телефонду азыркы биздин жашообуздагы эң актуалдуу көйгөй деп айтсак жарашчудай. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биз тойго барабызбы, кафеге барабызбы, кинотеатрга барабызбы, же кандайдыр бир паркта болобузбу, биз кичинекей 2 жаштагы, 3 жаштагы балдарыбызды алаксытыш үчүн колуна телефонду берип туруп олтургузуп коебуз. Сен каалагандай көр, эң негизгиси менин тынчтыгымды бузбай тур деп ата энелер күнөөнүн баары өзүбүздө болуп атат негизичи. Анан ушинтип калыптанып келип, мына ушул көйгөй эми билим алып аткан окуучуларга зыянын тийгизип атат да. Анткени студенттер эми бул жаштар, булар өздөрүнү канчалык деңгээлде болбосун көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүгү бар, эмоциялык жактан дагы өздөрүн баса алат. Ал эми баягы жогорку класстын окуучулары эмоциялык жактан дагы бир аз башкача болот, өткөл мезгил болот аларда. Ошол учурда булар өздөрүн контролго ала албайт. Жана кайсыл жака болбосун маалымат үчүн кирип кете берет да. Ошон үчүн мектеп үчүн бул зарылбы деген теманы койгонубуздун себеби дагы ушул болуп атат. Азыр мисалы үчүн Чолпон айым айтты, мен бул нерсеге таптакыр каршымын депчи. Сиздин практикаңызда, сиз иштеп жаткан ошол колледжде кандай тартип телефон боюнча? Программисттер окушат көбүнчө. Анан бардык студенттерде компьютерлер болбогон үчүн, ноутбуктар алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлбөгөн үчүн телефон менен өтүүгө мажбурбуз. Анан көпчүлүк учурда мен ошол тайпалардын WhatsApp'тагы тайпаларына дагы кошулам да. Ошолордун түзгөндөрдөн уруксат сурап кошулуп, убактылуу анан ошол жака маалыматтарды салам. Бул кандайдыр бир деңгээлде жандуулукту талап кылат да. Анткени бардыгы үңүлөт телефонго, бардыгы маалыматты карайт, кызыктуу болсо андан бетер жакшы дегендей. Анан бирок менин ошол жака кошулганымды унутуп калышат дагы. Маалыматты берерим менен, тапшырманы аларым менен айрымдары жазып баштайт, иштеп баштайт, айрымдары болсо ылдый жагына жазып башташат да. Сабактын бүтөрүнө канча калды? Ким кечигип экинчи парага келет бекен деген маалыматтар ылдый жакка түшөт. Мен бар экенин унутуп калышыпчы. Анан эми аларга улам эскертип турам, мен бармын бул жакта десем. Анан бирок
карасаңыз ою чачырап атат да. Баягы эле маалымат кыска, ушунчалык кыска видеого, кыска нерсеге көнүп баштаганбыз да. Анан ошону окуп, терең түшүнүп, жазып баштоого моюнда жар бергендер азсанда дагы андан көрө жеңил желпи суроо жоопко өтүп, убакыт өткөрүп туруу айрымдар үчүн да маанилүү болуп кетет да. Маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Мен азыр бүгүнкү бизге келген коноктор менен баарлашып көрөйүн. Булар бүгүнкү теманын актуалдуулугу боюнча чакырылган биздин аудитория. Канчалык деңгээлде кол телефонду колдонушат? Туура колдонушабы же туура эмес колдонушабы? Өздөрүнөн бир ооздон сурап көрөлү. Атыңыз ким болот? Келиңиз сизден сурап көрөйүн. Сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү деп коеюн, бир күндүк өмүрүңүздү кол телефонду канча убакыт колдоносуз? Жана эмне үчүн колдоносуз? Жана сүйлөшүүлөрдөн башка. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана ошондой эле эксперттер. Жана ошондой эле азыркы учурда мен номер 94 мектебинен келе жатам. Мен Жеңишалиева Айдай. Ал эми менин бир күндүк тартибим деп айтсам жаңылышпайм. Азыркы учурда бул чын эле актуалдуу, замандын талабына ылайык бул актуалдуу тема деп санайбыз жалпысынан. Ал эми менин оюм боюнча айта кетсем, мен мектепте жалпысынан телефон колдоном негизи. Сабак учурунда колдоном. Бирок ошол учурда жанагындай айтып кеткендей эле тесттерди Кахуттан берип калат. Ошол моменттерде колдонгон учурларыбыз болот да. Анан кийин жана ошондой эле бул жалпысынан мектеп окуучуларына чындыгында азыркы учурда айта кеткенде бул жардамы тиет бизге. Себеби дегенде бул жакта деген электрондук журнал деген нерсе бар азыркы учурда. Жана ошондой эле электрондук журналда деген мугалимдер дагы, ата-энелер да кошулган. Жана ошондой эле биздин билим деңгээлибизди санаш үчүн ата-энелер мындай көрүп тура алат. Жана ошондой эле ал жакта бааны мындай айтканда кагаздап ачкан барактарга караганда журналда, электрондук журналда өзгөртүлбөгөн баалар бар. Булардын баардыгын тастап айтып бере алат. Жана ошондой эле толук кандуу буну биз колдойбуз. Телефон колдонууну колдойбуз. Себеби дегенде биз технологиялык заман өзгөрүп келет. Жана ошондой эле Кыргызстанда технология өнүгүп келе жаткан заман болуп саналат. Телефонду таптакыр жашооңуздан алып салгыла деген сунушту айтып аткан жокпуз биз. Биз сиздерге, мисалы үчүн, сиз эртең менен 8-де мектепке бардыңыз. Түштөн кийин саат 2-де сабагыңыз бүттү. Ошол учурда 8-ден 2-ге чейинки аралыкта телефонуңузду үйгө таштап, сиз жөн гана китептен билим алганы мектепке келсеңиз болобу? Биз сизди телефонду жашооңуздан таптакыр өчүрүп салгыңыз деген жокмун. Электрондук журналды деле барып кечинде саат 2-ден кийин көрүп койсо деле болот, 3-төн кийин көрүп койсо деле болот да. Анан сиз ошого көз карашыңыз кандай? Дайыма телефон жаныңызда болуш керекпи? Жок, буга толук кандуу мен дагы айта кеттим, ошол жалпысынан бул толук кандуу колдойбуз деп айттым да. Ал эми бул мен жалпысынан 2-ден үйгө баргандан кийин, 2-ден кийин менин жалпы бир күндүк жашоомдо 6-7 саат телефон менен өтөт. Чындыгына келгенде. Анан кийин мен ал жактан көбүнчөсү, мен азыр ар кандай ийримдин окуучусу болгондуктан ар кандай тармакта билим алуум зарыл да. Себеби дегенде биз колдонуп жаткан приложениянын баардыгы дагы буга багытталган. Жана ошондой эле мен буларга колдонушум керек, ошол жактан маалымат алган мага дурусураак. Түшүнүктүү. Демек, сиз өзүңүзгө керектүү маалымат алыш үчүн колдонот экенсиз. Бул жакшы нерсе, туурабы, Адилет мырза? Сиздердин мектепте телефон колдонуу тыюу салынган. Мен билем аны. Анан электрондук журнал деген, ал боюнча дагы ал ата-энелерге берилүүчү нерсе, ал окуучу аны көрүп турууга жана жерде милдеттүү да эмес, мындай өзүнүн баасын эки алып калса, кечинде ата-энеси барганда, ата-энеси дароо айтат, сен эмне бүгүн эки алдың деп, мен сени көрүп койдум бияктан деп, маалыматты ата-энеси берип коет да. Сиздин оюңузча бул электрондук журналдар, андан сырткары мектепте отурганда сабак учурунда информатикадан телефон аркылуу колдонуу бул туурабы? Биздин мектепте жалпы жонунан телефонго тыюу салынат. Окуучулар алып келишет. Анан эртең менен сабак башталганга чейин телефондорун атайын класс болуп кутуга салып, анан жыйнап коюшат да. Биздики жеке мектеп болгондуктан 8-ден 5-ке чейин окуйбуз. Анан кечинде кетээринде гана телефондору берилет. Мектептеги бул билим азыркы иштеп жаткан мектептеги билим берүүсү боюнча айтып атам. Анан бул электрондук журналды сөзсүз түрдө окуучу карап бааны көзөмөлдөп туруш керек деген сыяктуу ой калып калды да азыр.
ошол жерден деле биз балдарга баалоо, ооз эки баалоо деген баалоонун түрлөрү бар да. Биз баалоодо балдарга айтабыз да. Ал милдеттүү деле эмес да. Азыр айтты, анан койду 5 карайын деген милдеттүү деле эмес. Андан кийин барып көрсө болот. Анан сөзсүз түрдө биз EduPage деген атайын сайт менен иштейбиз. Ал жакта окуучу, мугалим, анан ата эне 3 багыт байланган да. Ата эне сөзсүз түрдө балдардын бааларын көрүп турат. Анан ата энелер тарабынан дагы баласы эмне үчүн төмөн баа алды, эмне үчүн жакшы жыйынтыктарды көргөзүп атат, көрүп тура алат да. Эгерде ошол баасын начарлап баратышы боюнча ата эне баласын көзөмөлдөй алат. Жогоруда эмне үчүн мен бир аз колдойм, же информатика сабагында, же болбосо телефон эмнеге керек. Телефон эми айрым учурда азыр мен иштеп жаткан жеке мектепте телефон такыр тыюу салынат. Буга чейин мамлекеттик мектептерде иштеп атканда агай айткандай Kahoot программалары, эми ал жакта бүт инновация жетишкен эмес да. Азыр биздин мектепте баардык инновация бар. Эмне кааласаң ошону көргөзө аласың да. Эми ал жакта биз ошол телефон менен кичине болсо дагы заманбап, кызыктуураак, күндөлүк сабактан, стандарттык сабактан тыш нерселерди көргөзүп, окуучуларга кызыктуураак кылып алышыбыз үчүн телефонду айрым сабактарда колдонсок болот. Айрым сабактарда. Бирок дайыма эле эмес да. Себеби биздин стандарттык сабактар дайыма өткөнгө ылайыктуу. Ал эми биз күнүгө интерактив кылып, ойнотуп же шаң шөкөт кыла берсек, ал сабактар барып согундап калат да. Ошондуктан сабакты эффективдүү кылыш үчүн, жандандырып алыш үчүн бир аз телефонду айрым керектүү деп эсептеген жерде колдонсо болот. Суроо бар мен сиздерге. Биз бул тарап менен сүйлөшөлү, анан кийин сиздер менен сүйлөшөбүз, кезектешип. Сиздерде, мисалы үчүн азыр мен агайдын жообун уктуңуздар, керектүү учурда интерактив оюндарга, андан сырткары өздөрү усулдарды жакшыртуу максатында, же болбосо силерди өзүнүн сабагына кызыктыруу максатында телефон колдонсок болот дейт. Бирок бул айрым гана учурларда да, айрым гана учурларда. Сиздин оюңуз кандай? Телефон зарылбы же зарылчылыгы жокпу негизи? Кандай ойлойсуз? Сиз өзүңүзгө тиешелүү болгон предметтик сабактардын канча пайызын телефон аркылуу үйдө үй тапшырмаларын жасайсыз? Канча пайызына маалыматты телефон аркылуу аласыз? Же китеп жетиштүүбү? Кандай деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Мен номер 94 жалпы орто билим берүү мектебинен келдим. Жунус Маматова Индира болом. Телефон мектепте телефон колдонууну мен 50-50 десем болот. Себеби азыр мектептерде баардыгына эле китеп жетиштүү эмес. Жана ошол жетишпеген китепти телефон аркылуу, электрондук китеп аркылуу окуйбуз да биз. Эми жетишкен китептер болсо, анда китеп менен окуйбуз. Негизи эле мен жалпы мектепте телефонду колдонбойм, жакшы деле. Эгерде электрондук китеп керек болуп жатса, анда колдоном мен. Ал эми үйдө болсо, үйдө мен электрондук китептерден карайм өзүм. Китеп жок болсо, эгерде китеп бар болсо, анда ошол китептен маалымат алып, ошол китеп менен иштейм да, телефонду коюп коем. Демек сизге телефон керектүү нерсе экен үй шартында, үй тапшырмаларын аткарууда. Курманбек мырза, сиздин учуруңузда, мисалы үчүн азыр сиз мамлекеттик мектепте мугалим болуп иштейсиз. Албетте мамлекеттик мектептин ичиндеги шарттар азыркы стандартка жооп бербейт. Муну моюнга алабыз. Акырындап биз бутубузга туруп баратабыз. Жакында эле өкмөт атайын мугалимдер үчүн ноутбуктарды, мектеп окуучулары үчүн планшеттерди чыгарууну, сатып берүүнү жакшыртууну пландап атат. Бул да Кудай буйруса ишке аша турган нерсе деп ойлоймун. Азыркы учурда сиздердин мектебиңиздердин ичиндеги курал-жарактар деп коеюн, керектүү реквизиттер усулдарга колдонуш үчүн канча пайызга камсыздалган? Азыркы учурда биздин мектепте былтыр биздин мектепке 6 электрондук доска келди. Андан сырткары 25 компьютер келди да. Улам бизге дагы ошол электрондук окуу куралдар келип жатат да, таптакыр жок эмес. Бирок жетишсиз. Жогоруда кесиптешибиз агай жакшы айтып кетти. Мисалы үчүн жеке мектептерде электрондук доскалар, баардык шарттар бар болушу мүмкүн да. Мамлекеттик мектептерде баардык шарттар, электрондук доскалар жок. Баардык мектепте ар бир класста бар эмес да. Мисалы үчүн кээ бир класстарда бар, кээ бир класстарда жок да. Анан ошол сабак өтүүдө
ошол биз мисалы үчүн мен мисалы үчүн өзүм тарых мугалимимин, сабак өтүүдө бир тарыхый бир окуяларды, мисалы үчүн ошол тарыхый инсандарды сүрөттөрүн көргөзүп же видеороликтерди окуучуларга көргөзүп берсем, бул окуучуларга мындай таасирдүүрөөк болот да, жөн гана мен ошол баягы лекция катары сүйлөй бергенден көрүүчү. Анан окуучуларга дагы бул пайдалуу болот. Анан кайтарым байланыш түзүүдө агай дагы туура айтып кетти. Ар дайым эмес, эми мисалы үчүн кээ бир учурларда окуучуларга ошол приложенияларды колдонуп, мисалы үчүн билимини текшерип турсак болот да. Бул дагы аябай мындай пайдалуу. Негизи ушул мындай телефондун башка өнүккөн өлкөлөрдө алып карай турган дүйнөлүк ЮНИСЕФ балдар уюму болсо, мектеп окуучулары телефонду колдонуусуна, мектепте колдонуусуна, деги эле өз жашоосунда колдонуусунда мындай чоң зыянын айтып келе жатат да. Анан дүйнөлүк өлкөлөрдө алып карай турган болсок, 2018-жылы Францияда мектеп окуучулары телефон колдонуусуна тыюу салынган да. Америкада болсо бул өздөрүнүн мектептери ар кандай чечет да. Мисалы үчүн 3төн ар бир мектептин мындай ички мыйзамдарына койгон Америкада. Ал эми Англияда болсо ошол 3 мектептин бирөөсү телефон колдонууга мындай тыюу салып келе жатат да. Анан эле ошол эле учурда Түркияны алып карай турган болсок, Түркияда 2018-жылы мындай анализ изилдөө жүргүзүлүптүр. Мектеп окуучуларына телефондорун алып коюшкандагы, анан ошол мектеп окуучуларына телефонду бербестен билим сапатыны мындай изилдөө жүргүзгөн да. Ошондо жыйынтыгында мектеп окуучулары телефон колдонбогон окуучулардын билим сапаты 6,4%ке жогорулаган да, өсүш болгон. Ошол эле учурда азыркы учурда мисалы үчүн 2023-24 жылдын окуу жылынын башында Түркияда жаңы мыйзам кабыл алынды. Мектеп окуучуларына телефон колдонуусуна тыюу салынды да мектепте. Мектепке окуучулар телефонун алып келет экен, ошол класска кирерде атайын кутучага телефондорун калтырат экен. Анан сабактан чыгаарда ошол телефондорун алып кайра кетишет. Ал эле эмес, мектеп окуучулары эмес, мугалимдерге дагы Түркияда ошол телефон колдонуусунда, мектепте телефон колдонуусуна тыюу салыныптыр да. Анткени ошол мугалим дагы сабак өтүүдө, мисалы үчүн мугалимге СМС билдирүү келип калышы мүмкүн, же телефон чалып калышы мүмкүн. Сабак өтүүдө мисалы үчүн ошол бирөө телефон чалып калган болсо, алып туруп жооп берсең, мындай өзүңдүн оюңду дагы жоготосуң да. Анан экинчиден окуучулар көзүнчө да мындай ыңгайсыз абалда каласың да. Анан ошондуктан Түркияда болсо ошол мектеп окуучуларына дагы, мугалимдерге дагы тыюу салыптыр бул нерсени. Негизи эле азыркы учурда мына ошол телефон колдонуу боюнча көпчүлүк окуучулар албетте бул идеяны колдобойт. Анткени бул окуучулар үчүн өтө опурталдуу нерседей сезилет. Бул коркунучтуу нерсе. Анткени булардын өмүрүнүн көпчүлүгү мына ушул телефондо өтүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мисалы үчүн мугалим менен окуучунун ортосундагы чыр чатактын баары телефон аркылуу чыгып атат. Сабакка көңүл бурбагандын кесепетинен келип чыгып атат. Минус тараптар аябагандай көп, бирок көпчүлүк окуучулар муну кабылдагысы келбейт да. Анан дүйнөлүк изилдөөлөр боюнча ушул дүйнөдөгү эксперттердин сөздөрүнөн алган болсок, мектеп окуучулары телефонду 100% маалыматтык тиркемелерге колдонууну каалаган болсо, ошол 100%дык убактысынын 80%ын туура эмес колдонот деген тыянак чыккан. Бул нерсе пандемия учурунда кандай бүт дүйнө жүзү онлайнга өттү. Пандемия учурунда окуучулар онлайн окуп, телефондон кандай маалыматтарды алды, сурамжылоо жүргүзүп, ошонун негизинде булар жыйынтыкка келген. Окуучулар деги эле окуучулар 80% телефондогу тиркемелерди өздөрүнө пайдасыз жактарда колдонот. Ал эми болгону 20% гана окуучулар өздөрүнө керектүү маалыматты телефондон алат деген жыйынтыкка келген да. Демек, мына ушул жыйынтыктан, мына ушул анализден деле көрсөк болот. Демек, биз Кыргызстанда ойлонбой, коркпой туруп эле мектеп окуучуларына эртең мененки саат 7-ден баштап кечки саат 5-ке чейин таптакыр телефон колдонууга тыюу салып салсак болот экен. Мектептин администрациясы, билим берүү министрлигинин немесине карабай эле сөзсүз түрдө буга барышыбыз керек болуп атат. Мен буну айтып атканымдын себеби чынында эле азыр сиз айткандай билим деңгээли аябагандай төмөн болуп баратат барган сайын. Буну бир гана мектеп мугалимдери эмес, окуучулар өздөрү да моюндайт болуш керек. Мен микрофонду мага берсеңиз, мен колледждин балдары менен бир баарлашып көрөйүн азыр сиздер менен. Менин оң колум тарапта мына ушул атайын, булар дагы окуучу деп айтсам жаңылышпайм. Анткени 10-11 класстын жогорку класстын окуучулары, бирок азыркы күндөгү колледждин студенттери болуп эсептелинет. Телефон боюнча ой пикирлер барбы? Мисалы үчүн кимдир бирөөдө сунуш бар, кимдир бирөөдө суроо бар, кимдир бирөөдө ой бар да. Мисалы үчүн азыр бул жакта биздин окуучу кыздарыбыз айтты, 50-50-гө телефонду колдонсок да болот, колдонбосок да болот деп мындай
таптакыр кесе жок, колдонгонго болбойт, биз кечинде үйдөн колдонолу деп мындай өзүнө пайдалуу нерсени айткысы келбейт. Сиздерде ой кандай? Саламатсыздарбы? Мен Келес колледжинин биринчи курсунун студенти. Мен телефон, азыр мен студент болгон үчүн студенттерге телефон абдан керек. Ал эми окуучуларга, мисалы үчүн айта кетсем, окуучуларга телефондун кереги деле жок да, мындайча айтканда. Мисалы үчүн айыл менен шаардын экоонун айырмасын карасак, айылдыкы күчтүү да. Мугалимдери мындай айылда телефон колдонтпойт да, мисалычы алып коет да. Агайыбыз айткандай эле туура, телефон алып койгон туура да, окуучулар үчүн. Бизде айылда ушундай телефон алып койчу, биздин билимибиз абдан жогору болчу да. Анан мисалы үчүн тест тапшырып, антип минтип, бул жөн эле сөз да. Мисалы үчүн телефон менен анан өзүңдүн билимиң менен салыштырганда деле, мисалы үчүн тест тапшырып телефон менен берип койсоң бүтпөй эле, телефондон карап өзүңдүн билимиңди билбейсиң да. А эгерде телефону жок болсо, мисалы үчүн эчтеке билбейсиң да. Мындай өзүңдүн билимиң менен карабай телефон менен карасаң, мындай салыштыра албайсың да. Демек, сиздин оюңуз башкачараак. Мынакей эки ача сөз, эки ача пикир. Бул жакшы дагы, жаман деп да айтканга болбойт. Анткени экөө тең өзүнө пайдалуу нерсени айтып атат. Чын-чынына келгендечи. Биз дагы башкалардын ой пикирин угалы, анан биз мугалимдерге кайрылабыз азыр кайрадан. Саламатсыздарбы? Менин атым Адамбаев Баэл. Мен Келес колледжинин биринчи курсунун студенти болом. Мен программистке тапшырган үчүн мен телефонду керек деп ойлойм. Ал жакта ссылкаларды жөнөтөт. Ошо керектүү маалыматтар жөнөткөн үчүн мен керек деп ойлойм да телефондучу. Бир жагынан кээ бирки балдар сабак учурунда же башка учурларда соцсеттерде отуруп, Инстаграмга кирет же мисалы ТикТокторго кирип, видео көрүп отура беришет. Мен ага толуктай каршымын бирок. Телефондун да бир минусу, мисалы үчүн эжебиз айтып кеткендей эле, көп да мисалы үчүн обычно эле кыргыз тилинин жоголушу, анан китептердин жоголушуна да барабар да. Мисалы үчүн онлайн деп атасыңар да, ал жакта мисалы үчүн китептерде деле көп маалымат бар да. Ал жакта телефонго кирсең бүт эле орусча да. Кыргыз тилинин жоголушуна дагы мындай терс таасирин тийгизет да. Телефонго караганда китептен окуган маанилүүрөөк, өзүңө дагы жакшы бекем кабыл аласың, жана эстетүү моң жакшы, сүйлөө режимиң дагы абдан жогорулайт. Жакшы. Негизи эле кыздын айтканы туура. Телефондон маалыматты биз кыска гана алабыз. Биз 30 секундтук, 1 мүнөттүк маалыматтарды гана кабылдаганга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз өзүгөчү. Биз андан артыкча маалыматты кабылдагыбыз келбей калды. Бул көрүнүш. Баарыбызга туурабы? Эгерде мен жазайын пост узун кылып, бир бет кылып, эч ким окубайт. Аны тыштап эле кетти, карап койду. Тааныгандар болсо кой ушунун көңүл урбасын деп лайк басып коебуз. Маалыматты окубайбыз да, чынына келгенде. Ал эми кыска жана нуска кылып маалымат жазсам, аны бат окуйт, бат комментарий жазат. Бул жакшы эффект болуп атат да. Сиздердин оюңуздарчы, мисалы үчүн, мына ушул телефондон азыр маалымат алышка караганда китептен маалымат алган жакшы деп атабыз да. Сиздин практикаңызда балдар маалыматты китептен көбүрөөк алып окуп келип сабактарга жооп береби же телефондонбу? Сиз Чолпон айым айтсаңыз ушул боюнча. Негизи Кытайда мындай сабактар бар экен да. Абалдан чыгуу да, бизче эми которгондочу бир жашоодогу ар кандай кырдаалдардан чыгууга үйрөткөн дагы сабактар бар экен. Анан ошол биздин студенттер дагы кийин турмуш курат, анан ар кандай кырдаалдарга туш болгондо сынып калбасын деп мен көбүнчө ошол нерсени, турмуштук нерсени көбүрөөк бергенге, анан логикалык суроолорду бергенге аракет кылам да. Өзүлөрүнүн ою менен ойлонсун деп. Анан кийин телефонуңарды коюп койгула десем, дароо эле башташат да, мындай партанын астына салып карапчы. Мындай өзүбүзчө деле ой жүгүртүп көрбөйлүкпү дегендей студенттер аз кездешет да. Баары таянып алган, ишенип алган. Анан аудиториялардагы телефон кубаттагыч жерлер дайыма бош эмес, кезекте турушат. Анан сеники мынча пайыз болуптур го, сууруп кой, мен сайып коеюн деп, ошон үчүн дагы мисалы келишпестиктер чыгат да. Анан сен өзүң азыр ачкасыңбы, токсуңбу деп сурайм да, өзүнүн ачкасынан дагы телефонун ойлойт да. Жолдон кетип атканда музыка угуп кетишим керек да дейт. Анан мен айтам да, маршруттук унаада мисалы терезени карап, кыялдануу деген бир сезим болобу сенде? Бир келечекке план коеюн, максат коеюн дейсиңби десем,
жок, музыка угуп кетиш үчүн сабактан алагды болуп бирөө менен урушуп барып кубаттагычка сайыш керек экен да. Ошондой нерсеге чейин мындай аң сезимибиз башкарып атабыз, бирок ошол нерсеге мындай аны кылбасак биз жашообузду бир кемтик бар сыяктуу элестетебиз да. Анан чын эле китеп, мисалы мен аудио китептерди дагы угам, анан китеп дагы окуйм да. Анан Чыңгызхандын өмүр баяны боюнча Каар заманды азыр угуп атам. Анан Япониянын бир белгилүү самурайы Хидеёши жөнүндөгү китепти окуп атам. Анан экөөнү салыштырып көрсөм, экөө тең эле баатыр болгон, аскердик жашоодо жашаган адамдар, бирок мага көбүрөөк ошол окуганымдан көбүрөөк маалыматты алып атам да. Эстеп көрөйүн десем, кайра эле ошол Хидеёши жөнүндөгү маалыматтар келет мага. Ошол сүйлөмдөр келет дагы. Чыңгызхан ага караганда дүйнөгө белгилүү кубаттуу болсо дагы ал жөнүндө маалымат мага азыраак болуп атат да. Эсимде калганы. Ошон үчүн кайра эле мен жандуулукка сунуштайт элем да. Жандуу бололу, китеп окуйлу, сөз байлыгыбызды өстүрөлү дегендей. Анан дагы бир кошумчалап кетчү нерсе, мисалы чогуу иштегендер же болбосо айлана чөйрөдөгү апалардын балдарына карата мамилесинен улам, билем да. Биз балдарды мындай робот сыяктуу тарбиялап аткандайбыз. Анткени апасы жумушка келет, эки оюнун бир ою үйдө калган балада. Болбосо бала 5-6 класстын окуучусу. Алло, балам турдуңбу? Ооба турдум. Бетиңди жуу дагы, эме ашканага кир. Анан муздаткычты ачканда чалсаң айтам дейт. Анан муздаткычты ачтым апа деп чалат. Анан бул жерде мындай бар, аны жылыткычка коюп жылыт, кайра жылыткычты өчүр, унутпа, чыгып кетип атканда чал дейт. Ошентип отуруп, анан бала чыкканда чалат, мектепке кетип атат. Үйдү култадыңбы, өчүрдүңбү, ордуна койдуңбу? Ооба. Тиги кийимиңди кийдиңби? Ооба. Ошентип мектепке келет. Анан андан кийинкисин билбейбиз, кайра чыккандан кийин апа чыктым деп чалат. Эки жакты кара, абайлап өт жолдон, күн сайын ушул кайталанма нерсе да. Биз балдарды ошентип отуруп, мындай өзүбүздөн сепарация кылууну дагы унутуп калат экенбиз да, ата-энелер. Эң туура. Анан ошентип отуруп 25-ке чыгат, үй бүлө курат, турмуш курат, ошондо деле биз аларды бөлүп таштай албай эле кайра эле сууну кайсы жерден чыгарган атасың, үйүңдүн кайсы жерине кир жууган машинеңди койгон атасың деп ошентет экенбиз да. А баланы мисалы мурун деле биз өзүбүзчө калып эле үйдү култап, мисалы мен кичинекей кезимде анан ачкычты каяка коем деп аябай ойлондум да. Мага ал жөнүндө айтылбаптыр. Анан ачкычты чоң бир сыртта кир жууган идиштин астына коюп, анан кагазга кат жазып, анан эме кулпуга илип кеткем да. Ачкыч кир жууган тазиктин астында деп жазып койгом. Келип окуп, анан тазиктин астынан алып чыгып ачышыптыр да. Мына бала ушинтип ойлонот да, эмне кылсам деп. Анан ошондой ойлонгонго жеткирбей эле биз баардык жолду түзө беребиз дагы. Анан бала келечекте бир чоң кырдаалга кабылганда ошону чечүү жолун билбейт дагы, анан көп аксап калат да, сынып калат. Эң туура, чынында эле Чолпон айма сиз айткан нерсе бул 100% кошула турган нерсе. Чынында эле биз азыр балдарыбызды телефон аркылуу көзөмөлдөп калдык да. Телефон аркылуу контролдоп, каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, кантип атасың деп эмне кылып атасың. Чын эле өзүнчө басып, өзүнчө ойлонуп, өзүнчө иш кылганга биз мүмкүнчүлүк түзбөй аткан экенбиз андачы. Бул нерсе жөнүндө сөзсүз түрдө ойлонуш керек, урматтуу жаш ата-энелер. Азыркы мына ушул бизди козгоп аткан актуалдуу тема бул жаш ата-энелерге абдан керектүү нерсе. Анткени биз айтып атпайбызбы, жаңы үйлөнгөн, баласы 2 жашта, 3 жашта, бирок биз сөзсүз түрдө колуна телефон беребиз. Эң негизгиси сен ыйлаба, мен жумушумду бүтүрүп алайын. Эң негизгиси сен ыйлаба, мен досторум менен сүйлөшүп алайын. Мен кафеде бийлеп алайын, мен кафеде тамактанып алайын. Негизгиси телефон бул эмне дешти да билбей кала турган деңгээлге келип калды да, чын элечи. Адет мырза, сиздин бала чагыңызда азыркыдай смартфондор жок болгон. Туурабы? Сиз билимдин баарын китептен алдыңыз. Сиз билимдин баарын мектептен алдыңыз, мугалимден, андан кийин университеттен алдыңыз да. Мындай караганда азыркы жаш балдар менен сизди салыштырып көргөндө өзүңүз элестете аласызбы? Мисалы үчүн сиз 11 класстасыз, азыр булар дагы 10-11 класстын балдары. Булардын билим деңгээли менен сиздин учурда билим деңгээли таптакыр экөө башка да. Мен Түгөлбай Казаков агайдын бир передачасын көрүп калдым да, ушинтип баштайынчы пролог кылып. Анан
сиздердин убакта бул бар беле десе жок, ал бар беле, интернет бар беле, компьютер бар беле, жок, телефон бар беле, жок десе сиз динозаврду көрдүңүз беле деди деп сурады дейт го анысыкандай. Азыр эми биздин азыркы муунга бул мурдатан бери келаткан биз денебиздин бир органындай эле болуп калды телефончу. Сөз мүнтүп эле турабыз да, барбы жокпу деп элечи. Анан биздин убакта телефон жок болду. Биз 7-8 класска келгенде анан көрдүк да. Интернети жок телефон бар. Интернети жок телефон көрдүк. Мындай антеннасы чыгып турган. Анан аны атам алып келип калды. Биз баскандан коркот болчубуз да, бир бассаң бузулуп калчудай сезилчү бизге. Анан бир эле тоонун боорунда ушундай аянтчада эле телефон тартчу да. Бителдөө деп коебуз, аякка барабыз, кээде тартпайт. Анан мага эң кызыгы, менден улуу 2 агам бар, алар биз менен сүйлөшүп туруу үчүн телефон алып беришкен бизге. Анан кечинде эдинца салып коем, эртең кечинде дейт да. Анан барып мүнтебиз түшпөйт, анан телефонду өйдөрөк ыргытсаң чылың дейт. Тосуп алабыз да эдинцасы менен телефон. Ошондой күндөр болгон да. Эми ал убакта билим жакшы, достчулук жакшы, сүйлөшүү баардыгы сонун болгон да, бүгүнкү күнгө караганда мамиле тирүү болгон да. Ошонун жандуу, тирүү болгон, окуу дагы жандуу болгон. Эми замандын агымы менен кетебиз, бирок бүгүнкү күндө ошол баардыгыбыз мындай акыл эстүү мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм да. Ата-энелер да сөзсүз түрдө акыл эстүү мамиле кылып, балдарды чоңойтуш керек. Ал кичинекей бала билбейт да, ал 2 жаштагы бала мунун зыяндуулугу канчалык, мен буга канчалык тартылып кетем дегенди билбейт да. Анан биз азыр соска менен сотканы алмаштырып койбой атпызбы? Мисалы, коомдук унааларга баарыбыз түшөбүз, карасак, отурат, бала ыйлады, коюп берет, кетип баратат. Ошону көрүп кетет да. Соскага караганда сотка көбүрөөк сооротуп калды кичирээк балдарыбызды. Ошол сыяктуу эмес, мындай акыл эстүү ата-энелер көбүрөөк болуп, балдарын контролдоп, ошол менен бирге эле эми азыр Z муун, эми альфа муун деп кетип баратабыз да. Бул муундар баары бир өзүнүн жашоосундагы жаңылык нерселерди алып чоңоюш керек деп ойлойм да. Ошол нерселерге көзөмөл жасоо менен үйрөтүп, мында ата-эненин дагы, коомдун дагы орду бар болуш керек деп ойлойм да. Азыр биздин ушинтип сүйлөп, акылыбызды берип атканыбызды уккандан көрө кимдир бирөөгө тиктокто бирөөнүн кыйшаңдаганы маанилүүрөөк болуп кетип атпайбы? Ошону ылгаганды үйрөнүшүбүз керек да. Негизи Адет мырза чынын эле туура айтасыз. Азыр соска эмес, сотка сооротуп калды жаш балдардычы. Анан баары жандуу болчу чындыгында, кабыл алуубуз дагы башкача болчу. Азыркы жаштар көп нерсени кабыл алгысы келбейт. Алар өзүнүн оюнан кайткысы да келбейт да. Курманбек мырзага мен сөз бергим келип атат. Курманбек мырза, сиз мугалимсиз, сабак өттүңүз, коридордо басып баратасыз же мектептин бакчасында басып баратасыз. Көпчүлүк балдар чогулганда эмне жөнүндө сүйлөшөт? Мисалы үчүн мурун башкача сүйлөшчү эле. Азыр баары эле телефон кармап эле бурч-бурчта тургандай эле сезиле берет биз үчүнчү. Сиз мугалим катары дайыма окуучулардын жанында жүргөн киши катары окуучулар кандай темаларда сөз кылышат, эмнелерди сүйлөшөт, эмне жөнүндө маек курушат же эмнени талкуулашат, сизге белгилүүбү бул? Ооба, албетте сиз туура суроо бердиңиз. Биз ошол окуучулар менен, мектеп окуучулары менен ар дайым аралашып жүрөбүз. 45 минутталык сабак бүткөндөн кийин ошол 5 минутта тыныгуу учурунда мектепте окуучулар эркек балдарды айта турган болсок, эркек балдардын көпчүлүк бөлүгү ошол 5 минутталык тыныгууда телефондорун алып чыгат, игре ойноп баштайт. Бул чындык, игре ойноп баштайт да. Биздин мектепте азыр мындай телефондорду жыйнап алып койгонго эми талап кое элек да. Кээ бир класстар ата-энелер менен сүйлөшүп, атайын кутчаларга салдырып коет. Анан баардык класс эле ал эмес да. Анан ошол эркек балдар телефонду алып чыгат дагы игре ойноп баштайт да. Эркек балдар. Анан кыздар болсо телефондо. Кыздар ошол соцсеттерге кирет, тиктокко же видеого кирет, же ошол бир видео тартышы мүмкүн. Ушундай учурларын көрүп калабыз да. Сөзсүз түрдө баягы телефонду
колдонот да. Баарлашуу эмес, Баарлашуу азыраак, баарлашуу болот, баягы баары эле телефондун карап эле бир бурчтарга олтуруп кетти деп айтсак дагы болбой калат да. Анткени кээ бир окуучулар башка класстарда, параллелдик класстарда достору болушу мүмкүн, чыгууга, тыныгууга чыгып мындай баарлашып сүйлөшкөн окуучулар дагы болот да. А бирок басымдуу көпчүлүгү ошол телефон карайт. Анан кээ бир окуучулар бар, кийинки сабакка кирерде, ошол кийинки сабакта кайсыл сабак кире турган болсо, ошол сабак аткарып олтурган окуучулар дагы бар да. Электрондук китептерди колдонуп, сабак окуп, китеп окуп олтурган окуучулар дагы бар. Бирок ал окуучулардын саны бир аз азыраак. Бир аз эмес, абдан аз. Бул 4-5, 6-7 отличный ударник. Жана сиз жогоруда бир жакшы сөз айтып кеттиңиз. Баягы окуучулар үчүн иштелип чыккан тиркемелердин баардыгы 100% өзүнүн жыйынтыгын бербейт, 80% зыян деп, 20% эле мындай жыйынтык берет депчи. Туура айттыңыз. Мисалы үчүн англис тили боюнча толтура приложениялар бар да, Play Market'те, YouTube'да сабактар бар, онлайн сабактар бар. Эгер ошонун баарын окуучулар колдоно турган болсо, анда биздин Кыргызстандын баардык окуучулар эле англисче сүйлөп кетмек да. Бирок ошону кээ бир учурларда колдонбой калат, же болбосо такыр эле колдонбойт да ошол. Негизи туура эмес, колдонот деп маалымат берет. Ошол колдонбойт да. Чолпон айым, менин кийинки суроом мындай да. Сиз колледжде студенттерге сабак бересиз да. Бул студенттер менен телефонду алып кой десең алып коюп, коюп кой десең коюп уга турган деңгээлде да. Буга чейин сиз мамлекеттик мектептерде иштеп көрдүңүз беле? Ооба. Мамлекеттик мектептерде балдар менен телефонду алып кой деп мугалимдер урушуп кетип атат. Телефон көрбө деп согушуп кетип атат. Аны экинчи окуучу тартып соцсетке салып атат. Деги эле мындай ачык, сырдуу мугалим менен агайдын ортосунда да мамиле, мисалы үчүн кантип билим бериш керек, мугалим кантип билим алыш керек окуучу, дос менен достун сүйлөшүүсү, үй бүлө менен үй бүлөнүн сүйлөшүү, бул телефон адамды күзгүдөй кылып эле түз эфирге чыгарып жашоосун чагылдырып турган нерсе болуп калды да, бул телефон аркылуучу. Сиздин мына ушул мектепте иштеп жүргөн учурда телефон алып кой, сен менин сабагыма көңүл бурчу деп мугалим болуп окуучулар менен урушуп кеткен, катуу айтышкан учурларыңыз болду беле? Негизи бизде университетте психология деген сабак өтүлөт да, мугалимдерге көп өтүлөт. Анткени ар бир окуучу индивидуалдуу ошого жараша мамиле кылгыла дейт да. Анан менин табиятымда жокпу, же мен ушунчалык мээримдүү мугалимминби, мындай бир дагы студент менен конфликтке барып, мейли телефон темасында болобу, мейли башка темада болобу, ошончолукка чейин катуу кеткен учурум болгон эмес экен. Негизи эскертүү берем. Анан 3-чү эскертүүдө айтам, мен жиним аябай катуу келип баштады дегенде эле өзү түшүнөт да, түшүнгөн адам. Анан негизи жандуулукту, камсыздаганды аябай аракет кылам. Бул 70 мүнөттө бизде сабак, бул берүү да, ушул убакка чейинки алган билимиңди берүү. Сен отурсаң деле 70 мүнөт өтүп кетет. Бир нерсени берүү аракет кылсаң деле өтөт да. Анан жандуулукту көп учурда биз мугалимдер өзүбүз дагы жаратышыбыз керек. Кана сен оюңду айтчы, сен улатчы муну деген сыяктуу. Ошондой болгондо анан жакшы эме телефондон алыстап, анан бири-бирине көңүл бурат да. Анан мен ортоңку класстарга сабак бергем, бирок антип телефондо отуруу көп деле жашоомдо болбоптур. Сиздин назик көңүлүңүз бул акындыктын себеби болушу мүмкүн. Акындардын жүрөгү назик болот, ошол сыяктуу эле болуш керек, Чолпон айым негизи. Чолпон айым биздин программанын коногу болуп кеткен, акындар менен чогуу келип, жакшы ырлары бар. Биз аны баарын биздин телекөрүүчүлөр абдан жакшы билет болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Улуттуу биринчи каналда Жаштар деген программасын көрүп жатасыздар. Кол телефон окуучулар үчүн зарылбы деген теманын алкагында биз сөз кылып атабыз. Албетте, биз бул жерде эксперттер менен, же болбосо биздин окуучулар менен сиз телефонду таптакыр колдонбошуңуз керек деп биз тыюу салган жерибиз жок. Биз сизге өзүбүздүн сунуштарыбызды, оюбузду, жанагы бүгүнкү күндүн жаштар үчүн негизги көйгөйүнүн бири болгон мына ушул теманы сиздерге сунуштап жаткан учурубуз. Жыйынтык чыгаруу ал өзүңүздөрдөн. Эгерде сиз жакшы жыйынтык чыгарып, мектептен жакшы сабак алып, жакшы билим алып, жандуулук менен байланышып, сиздин кабылдооңуз жандуу болуусун кааласаңыз, анда телефонду мектепте колдонбойсуз. А эгерде сиз келечекте бүт өмүрүңүздү мына ушул телефонго байлагыңыз келсе, анда эртеден кечке телефон колдоно бериңиз деп дагы эле биз айтып коюшубуз толук мүмкүн. Ар бир кабылдоо
мына ушул теманы кандай кабыл аласыз, бул боюнча сиз кандай жыйынтык чыгарасыз, өзүңүздүн жеке пикириңиз. Бирок мына ушул телефондун зыяндуулугу жөнүндө көп маалыматты сиз мына ушул телефондун өзүнөн эле кыска видеолордон алып атсаңыз керек. Бул ден соолукка болгон зыян. Андан сырткары жандуулуктан алыстаткан жагынан бир зыян. Убакыттын көпчүлүгү мына ушул телефон аркылуу өтүп атканы дагы бул чоң зыян. Биз көпчүлүк учурларда мамилелеш болгон досторубуз менен, көп адамдар менен баарлашкандын ордуна биз телефон кармап, телефондо олтуруп калышыбыз. Азыр эң кыска байланыш бул WhatsApp болуп калды. Салам, кандайсың, ден соолугуң жакшыбы, иштериң жакшыбы? Меники баары жакшы. Андан сырткары 1 мүнөткө чейин эң кыска TikTok'торду көрүп калдык. Мундай узун кинолорду көрбөй калдык. Электрондук кыскартылган баягы орусча рассказ деп коет, биз айтып берген адамдар аркылуу электрондук китептерди окуп калдык. Мен сизге 25 томдук китепти 25 мүнөттүн ичинде айтып берем, анда угуңуз деп туруп аудио китептер сунуштап атпайбы? Ошолор аркылуу биз билим алып калдык. Негизи жашоодо көптөгөн телефондун терс таасирлерин көрүп турсак дагы кабылдагыбыз таптакыр келбей калды. Сиз биз менен болуңуз, биз программаны улантабыз. Бизде жана эле айткандай аудитория бар. Аудиториянын ою таптакыр башкача болуп атат. Кээ бирлери телефон колдонууга каршы болсо, кээ бирлери 50-50 деп атат. Кээ бирлери телефон абдан маанилүү. Анткени мен баардык маалыматты мына ушул телефондон алам деген өзүнүн оюн бербей аткан учуру бизде кийинки окуучубуз бар. Сиз кантип ойлойсуз? Телефон сиз үчүн зарылбы? Же бизге кандайдыр бир сунуш айтасызбы? Же биздин спикерлерге суроо бересизби? Эмне ой менен азыркы талкууга катышайын деп жатасыз? Саламатсыздарбы? Мен атым Майрамбекова Айтурган. Мен KGS колледжинин 1 курсунун студенти болом. Менин оюмча, менин жашоомо керектиги 70% гана. Сиз жашооңуздун телефонду жашооңузда колдонуунун 70% деп абдан көп айтып калдыңыз. 30% эмес беле? Мен деле ушул Новополовка гимназия номер 2 мектебинин мамлекеттик школунда окугам. Ал жакта бизде телефон колдонуу каршы болчу. Телефон колдонууга каршы болчу. Ушул колледжде мен 1 жылдык арасында окуп калдым. 1 жылдык арасында кадимкидей айырмасын байкадым десем болот. Анткени биз мектепте китептерди колдончук. Китептерден тапшырмаларды берчү, китептерден ушул теманы окуп кел дечү. Колледжде окуганда азыр мугалимдер онлайн түрдө эмес, жашоодо деле андай онлайн уроктор жөнөтүп коет да. Ушуну сен көрүп кел, ушул сага тапшырма депчи. Мектепте окуп жүргөндө андай жок болчу. Сен ошол китепти окуп келишиң керек. Ал жактан башка информация таппайсың. Ошол китептен гана ошол оюңду айтып бере аласың да. Айла жоктуктанбы же башкачабы билбейм, ошол китепти окуйсуң да, кандай болсо дагы. Онлайн урокту мындай айтканда көргүң келбейт. Мындай көргүң деле келбейт да, анткени кызыксыз. Китепти окуганда көбүнчө китептен информация аласың. Ушул онлайн түрдө онлайн жок эле болсо экен анда, сиз үчүн китеп эле жакшы экен, абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Мен Сатаркулова Мерим, KGS колледжинин 1 курсунун студенти. Мен телефон боюнча оюм бул керек, бирок окуучуларга эмес. Анткени азыркы учурда окуучулардын көбү TikTok тартып, Instagramга сүрөт жүктөө менен колдонуп атат телефонду. Мисалы, телефонду ойлоп тапкан адам бул сөзсүз түрдө зыян болсун деп ойлоп тапкан эмес. Муну пайдалуу жакка колдонсун деген. Эң негизгиси телефон байланышууга керек. Мен ошол себептен TikTok, Instagram сыяктуу нерселерди, мисалы, паспорт аркылуу 16 жашынан өйдө гана адамдар, балдар колдонсун демекмин. Ошондой сунуш киргизмекмин. Биз муну метте айтып коюшубуз керек экен. Жакшы пикир, негизи эле чынында эле азаматсыз. Чынында эле көпчүлүк окуучулар TikTokто, Instagramда өзүнүн убактысын коротуп атканына бул көрүнүп эле турган көрүнүш. Сиз TikTokто атсаңыз жайнайт. Булардын ар биринин видеолору, ар биринин сүрөттөрү эмне менен алек болуп атканыча. Анан бул кыздын ою дагы чынында эле туура. Анан кийин сиз айтып атасыз, телефонду ойлоп чыгарганда булар пайдасы, зыянын ойлоп тапкан эмес депчи, ойлонгон эмес депчи.
бул жерде көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, телефонду баягы стационардык телефон чыкканда бул эми алыс менен жакынды байланыштырган телефон, маалымат алуу үчүн гана колдонулган жана сымдагы телефондор. Ал эми могу смартфонду ойлоп тапкан адамдар булар пайдасына да карабайт, зыянына да карабайт. Буларга эң негизгиси бизнес жүрүп турса болгону. Туурабы? Бизде мектеп окуучулары бар, биз балдар менен баарлашабыз. Ой пикир барбы, сунуштар барбы? Телефон боюнча кантип ойлойсуздар сиздер? Негизи сиздин жашооңузда телефон эмне ролду ойнойт, кандай ролду ойнойт? Саламатсыздарбы? Мен 94 орто мектебинин окуучусу Абдыжапаров Нурасыл болом. Менин оюм боюнча телефон абдан көп пайдаларды алып келет. Себеп дегенде көптөгөн маалымат булактары бул телефондо бар да. Жана азыр айтып кетип атышат да, китепти окуп, көбүнчө китептен эле тапсаң болот депчи. Бирок биздин өлкөбүздөгү китептер жаңыланышына 2 жылдай керек да. 2 жыл мурунку көрсөтмөлөрдү берип калат да бизгечи. Телефондо жаңы эле чыгып аткан маалыматтарды берет. Жаңы эле пайда болуп аткан маалыматтарды телефон аркылуу билип алабыз. Жана ошондой эле дагы бир пайдасы бул жана эжебиз айтып кетти. Ата-энелердин башкаруусунда биз робот сыяктуу эле болуп калдык дейт. Мен келишем. Бирок ошентсе дагы окуучуну ата-энеси көзөмөлдөп туруш керек да. Себеп дегенде анын коопсуздугуна ата-энеден башка эч ким жооп бере албайт. Ата-энеси окуучуну көзөмөлдөп, жүрүм турумун карап, ага мындайча айтканда ответственный болуш керек да. Жоопкерчилик. Телефон аркылуу көзөмөлдөп. Телефон. Бирок ар бир кадамын эмес, ар бир кадамын эмес, бирок негизи ошол ден соолугун деген сыяктуу карап көзөмөлдөп туруш керек. Дагы кимде кандай ой пикир бар? Саламатсыздарбы? Мен 94 мектептен келдим. Аты жөнүм Асылбекова Айназик. Мен телефондун пайдасы бар деп ойлойм. Анткени биз мектепке барганда, мисалы, бардыгыбыздын эле мындай эдинсабыз болор бейт, ошондо сүрөткө тартылып туруп үйгө барсак болот. Электрондук китеп дейбиз. Электрондук китеп үчүн, мисалы, кээ бирөөбүздө мындай телефондо мындай орун жок болуп калат. Ошон үчүн электрондук китепке сайттарды өткөрө албай калабыз. Ошого телефонду мектепке алып баргандын пайдасы бар деп дагы ойлойм. Эгер ата-энебизден сурап электрондук китепке десек, кээ бирөөбүздүн ата-энебиз жумуштан мисалы кеч келип же болбосо телефон жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн керек. Керек. Негизи эле биз телефон кереги жок деген окуучуну азыр таба албайбыз. Биз студентти уктук, негизичи студенттер билет болуш керек буну. 10-11 класска келгенде дагы бул боюнча маалыматтарды өздөрү жакшы билет, байкап билет, анализдеп көрөсүздөр да. Сизде ой пикир бар окшойт, чоң жигитте ой пикир бар экен. Саламатсыздарбы? Мен Кенжебеков Туңгуч, номер 94 мектептин окуучусумун. Телефон бул мектепке кереги жок деп деле эсептей алам. Бирок кээ бир учурларда телефон керек. Мисалы, китеп жетишсиз. Ал эми китепти мисалы биз партага бир китеп деп эсептесек болот, бирок кээ бир учурларда китеп абдан эле жетишсиз болуп калат. Ошол себептен бул телефондон тартып алып, ошону биз колдонуп алсак болот. Бирок телефондон мектептен тышкары бул керек деп айтсак болот. Мисалы, биздин жашоодо кээ бир терминдерди же бир кээ бир маалыматтарды тез биле алсак болот. Мисалы, мен өзүм жашоомдун алсам, бул мен Google'дан же лентадан көрүп маалыматты ала алам. Мисалы, мен кызыккан темалардан, мисалы, саясат же бир мындай дүйнөдө болуп жаткан эме болуп турган темаларды тез биле алсак болот. Демек сиз жаңылыктарды, сиздерди саясатты сүйлөп кетти. Бизде саясатка кызыккан окуучулар бар, бизди абдан кубандырат. Анткени азыркы жаштардын көпчүлүгү саясатка кызыкпайт. Бул байкап эле келет азыр бул. Кыргызстан полный. Урматтуу эле мынакей көрдүңүздөр окуучулардын ой пикирин телефон боюнча. Чынына келгенде телефонду таптакыр жашообуздан чийип сала албайбыз. Бул үйдө, тиричиликте, бизнесте негизи керектүү нерсе. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы мына ушул кол телефондор мектеп окуучуларына зарылбы деген тема болчу. Биздин бардык эле окуучуларыбыз зарыл деп айтты, бир-эки окуучубуз гана зарылчылыгы жок деп айтты. Биз зарылчылыгы жок деп айткан окуучуну
кезиктирсек бүгүн алгандай кубанычта болмокпуз, бирок биз окуучулардын арасынан мен кезиктире алган жокмун. Бул өкүнүчтүү нерсеби же сүйүнүчтүү нерсеби? Жыйынтык сиздерде болсун, анткени ар бириңиздердин балдарыңыздар бар. Ар бириңиздер балдарыңыздар менен үйдө баарлашып, мына ушул теманын алкагында бир аз болсо да талкуу жасап көргөнгө аракет кылыңыздар. Курманбек мырза, эркин микрофон берейин. Бизде аябагандай саналуу мүнөт калды, 60 мүнөт көз ачып жумганча эле өтүп кетти. Ушул телефон темасында мугалим катары, жаш агай катары биздин окуучуларга, жаш ата энелерге сизден кандай сунуштар бар? Эркин микрофон. Сунуш айтасызбы, пикир айтасызбы же калуу тилекпи? Ал сиздин эркиңиз. Сунушум айта кетейин, анткени ошол биз билим берүү тармагында мектеп окуучулары менен жаш муундар менен аралашып жүрөбүз да. Эң эле биринчи адамдын ден соолугу да. Ден соолук бул биринчиден аябай маанилүү. Ошондуктан биз окуучуларды дегиле ушул адам баласы ар дайым телефонду жаныбызда алып жүрсөк, ден соолукка зыян келип атат да. Ал эми мектеп окуучуларына келе турган болсок, мектеп окуучуларына айтышыбыз керек, жолосо ошол бир мыйзам чыкса, мектепте колдонууга тыюу салынганчы. Жолосо ошол ар бир класстын киргенде, класска киргенде кутучалар орнотулуп, ошол кутучаларга телефондоруну салып, без звук режимине салып коюп коюш керек. Анан сабак бүткөндөн кийин алып беришибиз керек да. Анткени окуучулардан айтып атат, кээ бирөөсү 6-7 саат колдоном деп атат да. 6-7 саат эмес, балким 14-15 саат жанында болушу мүмкүн да. Телефон аябай көп колдонот. Ошондуктан мындай ден соолукка аябай чоң бир зыян. Үйгө барганда ата энелер көпчүлүк учурда жумушта болуп калат. Саат эртең 7-де окууга баласы кете турган болсо, кайра 2-де үйгө келет. Анан ата энеси саат 8-ге келгенге чейин окуучу эмне кылып атат да, ошол кызык да. Игра ойношу мүмкүн, же TikTokко кириши мүмкүн. Туура максатта колдонгондор аз болушу мүмкүн да, же болбосо соцсеттерге кириши мүмкүн. Ошол учурда колдонуп, мындай ден соолугуна да чоң зыянын алып келип атат да. Мектепке келген болсо, биз ошол мектепте бир 6 саат гана окуучулардан телефонду алып кала атабыз да. Бул мындай ден соолук үчүн да пайдалуу болуп атат. Эгерде мугалимдин көзөмөлдөөсү менен боло турган болсо, окуучуларга телефонду берсек болот да, анда мугалимдин көзөмөлдөөсү менен. Ар дайым эле эмес, ошол кээ бир мугалим өзүнүн сабагына жараша телефондорду берсек болот. Негизи жакында өкмөт айтып өттү, ар бир окуучуга планшет, ар бир мугалимге ноутбук деп. Эгер ошол нерсе ишке ашкан болсо, планшеттердин ичинде атайын мына ушул окуучуларга керектүү гана тиркемелер болот, башка эчтеке ал жерде жок болот. Бул абдан пайдалуу нерсе, бул нерсе сөзсүз түрдө ишке ашат деп ойлойм. Адилет мырза, сизде кандай ой, пикир, сунуш мына ушул тема боюнча? Урматтуу окуучулар, урматтуу ата энелер, бардык ушул смартфондорду, жаңы инновациялык техникаларды пайдалуу жакка колдонууга чакырык жасайм мен. Жана ошондой эле ата энелер балдар менен тыгыз мамиледе болуп, аларды ар дайым көзөмөлдөп туруусун каалайт элем. Эгер сиздер керек деп алып берген болсоңуздар, ошол смартфонду, телефонду туура жакка пайдалуусун көзөмөлгө алыңыздар деп айткым келет да. Рахмат, Чолпон айым. Мен жакында эле бир китеп окудум. 451 градус Фаренгейт деген америкалык жазуучу Рэй Брэдберинин китеби экен да. Мында 1950-жылдагы окуялар чагылдырылган фантастикалык чыгарма экен, бирок чындыкка ушунчалык жакын. Ал китепте китептерди окугандарга тыюу салынат экен дагы, анан китеп окугандардын үй менен кошо өрттөө сунушу киргизилет экен. Анан экрандар иштейт экен, ошол жакта түз алып берүүлөр, мына азыркы биздин жашообуздагы нерселер чагылдырылыптыр да. Ошол мына 75 жылдан кийин деле актуалдуулугун жоготпой, ошончо жылдан кийин биздин республикада болуп аткан нерсе да бул. Китеп бар үйлөр өтө аз санда, ар бир нерсени биз түз эфирден да көрө алабыз дегендей. Негизи мен жашоодогу тамакты жасап, анан кой тургула тартып алайын деген нерселерден чарчайм да. Мен табиятым тоодо чоңойгон үчүн, тазалыкты, кыялданууну жакшы көргөн үчүн, адамдар менен жандуу баарлашууну каалаган үчүн мен андай бардык нерсени убагы менен, учуру менен чагылдыра берүүдөн чарчайм да. Анан ошондуктан ар бир нерсени анализ кыла жүрөм азыр. Окуучуларды, анан туугандардын балдарын
эмнеге телефон ойноп атасыңар, сабак окубайсыңарбы деп сунуштасамчы, мен сабагымды окуп койдум дейт. А биз мурун сабакты окуп коюп, анан кошумча адабияттар менен таанышып, адабий окуу китептерин алдын ала окучубуз да. Андай нерсе жок да. Бизде программа окуш керек, тапшырманы болду, жаап коюп, телефон карай берсе болот дегендей. Анан эмнени көрүп атканын көзөмөлдөбөйбүз. Мисалы, бизде атасы уйгур, бир үй бүлөнүн кызы бар, кыргызча таптак сүйлөйт. Анан мен ошого кызыктым да, сен кантип кыргызча сүйлөп калгансың десем, бала бакчага кыргызча баргам дейт. Ата-энем ошондой шарт түзгөн үчүн мен кыргызча жакшы сүйлөйм дейт. Бул эң сонунда ата-эненин көрөгөчтүгү да, баланы эки тилди тең үйрөтүп чоңойткон көрөгөчтүгү. Анан ошон үчүн кичинекей балдардан баштап мектеп окуучуларын эмнени көрүп атасың, эмнени карап атасың деп чын эле Адилет айткандай тыгыз байланышта иштесек, эми биз бул муунду мисалы телефондон таптакыр бөлүп кое албайбыз. Мындан кийинкилерди тизгиндеп калсак деле бизге чоң пайдасы тиет. Экранды пайдаланып, мен мектеп окуучуларына же болбосо мугалимдерге, ата-энелерге жалпы эле ушул медиа сабаттуулук боюнча дагы айта кетмекчимин да. Анткени медиа сабаттуулукта ошол биз медианы жогоруда кесиптештерим айткандай, телефонду таптакыр алып дагы кое албай атабыз да. Анан ошол адамда, окуучуларда да мындай медиа сабаттуулукту калыптандырышыбыз керек да. Медиа сабаттуулук. Ал ошол медиа сабаттуулукта окуучулар кыргыз тилинде так туура жазганды үйрөнүш керек да. Мен 7 класстын окуучуларына, атайын класстын окуучуларына эссе жаздырып көрдүм эле. Менин келечектеги кесибим деген темадачы окуучулар жаздырган, анын грамматикалык каталарын көрсөм, көпчүлүк учурда мен келечекте мектепти 5 деген балаларга бутуп деп атат да, бүтүп деген сөздү бутуп деп айтып атат да. Анан бүттү дегенди дагы болсо бутту деп, же болбосо ошол кыргыз тилиндеги ө, ү, ң деген тамгаларды колдонбой атат да. Бул ошол баягы соц тармактарда, WhatsApp'та пикир алышканда орусча алфавитти колдонуп, биз ошол ө, ү, ңларды жоготуп атабыз да. Бул жөнөкөй маселе болушу мүмкүн да, бирок 20-30 жылдан кийин бир кадимгидей эле көрүнүш болуп калат да. Биз жана окуучулардын арасында жакшы пикир айтты. Ушул соц тармактар кыргыз тилине дагы чоң зыянын тийгизип жатат дегенчи. Ошол окуучуларга дагы туура колдонгонду үйрөнүш керек да. Мисалы үчүн ошол менин жаштыгымда, мен 4-5 класстарда ошол телефон жаңы чыкканда кыргыз алифбеси жок болчу да, алфавитичи. Анан азыркы учурда баарыбызда смартфондордо кыргызча алфавиттер бар. Аны биз өзүбүзгө тиркемени жүктөп алып деле клавиатурагачы колдонсок болот да. Ошондуктан баягы медиа сабаттуулукка дагы көңүл бурсак, анан соц сеттердеги комментарийлерди окуп көрсөң, кээде мындай түшүнбөйсүң да эмнени сүйлөгөнүнчү. Өңүлөр жок, анан тыныш белгилер коюлган эмес, грамматикалык жактан туура жазылган эмес да. Эң туура нерсе, бул актуалдуу тема. Филология боюнча кыргыз тилинин грамматикасы, кыргыз тилиндеги азыркы жаштардын кетип жаткан кемчиликтери, каталары, бул өзүнчө чоң тема чындыгын айткандачы, мынакей кыргыз тилчилер андай жакшы билет болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, 1 саат деген убакыт аябагандай бат өттү. Бул кызыктуу тема, бул ушул менен тема жабылып калбаш керек деп ойлойм. Албетте сиз бул теманы кандай кабылдайсыз? Бул темадан сиз кандай жыйынтык чыгарасыз? Ал өзүңүздүн эркиңиз. Бирок биздин спикерлер, биздин окуучулар айткан ой пикирлерди кичине болсо да өзүңүзгө сиңирсеңиз, бул сиз үчүн чоң жетишкендик болот. Анткени азыркы учурда инновация өнүгүп, технологиялар алдыга шашып учуп баратканда, сөзсүз түрдө телефон керек. Бирок ал телефонду туура, пайдалуу жана өзүбүзгө керектүү гана жактарда колдоно билсек деген ой пикир менен мына ушул теманы бүгүн сиздерге сунуштадык. Айрыкча жаш ата-энелерге балдарыңыздар 2-3 жашта телефондон алысыраак койгонго аракет кылыңыздар. Балдарды телевизорго, мультфильмге жакындатып койсо деле боло турган деңгээлдебиз. Азыр Курманбек айтып өткөндөй эле, чындыгында эле биздин социалдык тармактардагы комментарийлер, социалдык тармактардагы окуучулардын жазып жаткан ар бир посттору, темалары кыргыз тилиндеги ү, ö, ң тамгалары коюлбай, у, о, н тамгалары колдонуп жаткан үчүн керек болсо диктантты биз у менен жазып калыптырбыз. Мынакей азыр бир фактыны бизге айтып өттү. Мына ушул нерседен качыш үчүн албетте сабаттуу болгонго аракет жасайлы. Кийинки жумада жаштардын дагы бир кызыктуу темасы менен мына ушул аренадан жолукканча аман туруңуздар.